Мен Орозалет Чумакадыр, ошо 35-жыл бюджетный организация, Министерство Кыргыз автожолго карайбыз. Биз бул балыкчы Бөкөнбай Каракол жолунда иштегенбиз, бул Тамга Тосор Барскон аралыгында. Ошол жерде былтырдан бери 24 жылдын башынан бери иштеп баштаганбыз. Ошондон бери иштеп, орто жерден зарплат жок болуп, сентябрда кайра берген, 2 ай токтоп. Андан кийин октябрдан баштап декабрга чейинки 24 жылдын октябрынан декабрына чейинки зарплатыбыз жок. Бул жерге айтсак, бул бизден эмес деп атат да, ДЭО-35. Тиги министерстводон кармап атат, ошол жактан берилбей атат деп атат. Мына беребиз деп турганда, бул бизден алып алды башка организация. Биз ошол жака өткөзүп берип атабыз. Силердин зарплат кандай болот деп, булар да өзлөрү да жооп бере албай атат. Анан башка арга жок калды, ушу чыгып биздин үнүбүздү угуп өйдө жактагылар ушуну чечип берсе. Булар өткөзүп баштаса, дагы 1 айдан 2 айга чейин дагы уланышы мүмкүн да, зарплатыбыз дагы ары көздөй кетиши мүмкүн. Анан бул жерде 90% балдар кредитте отурган балдар да. 3 айдан бери кредитке көрүнгөндөн карыз алып, көрүнгөндөн берип атты. Үйгө азыр карыз алган кишилер келип бизди кыйнай баштады. Бербейсиң акчамды депчи. Биз бияка келсек, бияк ушу зарплатыбызды бере албай, ошо кыйналып атабыз да. Мусалиев Акынбек. Бул ДЭО-да иштегеним 3 жыл болуп калды. Акыркы 3 айдын зарплатын ала албай, көптөгөн киши 3 айлык зарплатыбызды ала албай атабыз. Ушул жагын чечип берип койсоңор жакшы болот эле. Şu 3 aydan beri zarplatımыздın başı da yok, ayağı da yok. Bereli degen hiç kimden de kızıkçılığı yok. Bul kanday işleme gelip takılıp kaldık, kanday işlep atabız. Biz özümüzde düşüne albay atabız. Men ko makul bozurasım ötüp bırakam. O yerde yaş bala çokalı var. Даже mektepke girgize albay kredit alganlar oldu. Hem şu öydü jakta şol adamdı wal soğuğun korkon kişiler olsa urgup koygulaçı şu. Абдурахманов Жанбек, бул жерде иштеген 11-12 жыл болду, айдоочу болуп иштейм, водитель болуп. Бул акыркы жылдары бул бир системага өткөрүп эле бизди кыйнап атат да. Мисалы үчүн ГПга бир өткөрдү, 35ке бир өткөрдү, пулат деп бир өткөрдү. Бул ар бир процесс жүргөн сайын 3 ай, 4 ай зарплат кармалат да. Зарплатыбыз берилбейт. Мисалы үчүн мына быйыл ГПга өткөнбүз жазында. ГП деп келип өткөрүшкөн. 3 ай, 4 ай зарплат алган жокпуз. Анан ошондон кийин анан бир 2 ай 3 айдыкын бере калышты дагы, андан кийин уже жок. Кайра жоголуп кетти. Эми азыр кайра келип ГПдан дагы эмне болуп атат билем, дагы бир башка системага, башка жака өтүп атабыз да. Анан биздин айлыктарыбыз эмне болот? Бул жерде отпускнойго чыккан, мен азыр как раз отпускага чыкчу убагым болчу. Кирсем отпускной жазайын, давай отпускага жазайын, убактың келди десем, биз жаза албайбыз. Бизден кийинки ала турган организацияга жазасың дейт. Ал жак кандай болот? Ал биз сага чейин эмне болгонун иштегенсиң, кайда иштегенсиң, ким билет, кандай отпускага чыгарабы, чыгарбай алар. Буга чейинки иштеген зарплаттарыбызды беришпейби? Мурунку иштеген жетекчилериңер карыз деп койсо кандай болот бизге? Кышында ар кайсы бир 5-6 машинер эле райондорго бөлүп койду, каар жаагандарда ошо күрөп турасыңар деп. Ошого каар жаап, күрөп, ошол жакта иштеп атсак эле срочный калактар чечкиле дагы тияка бар тизгиле. Башка организация алып атат деп баарын Барсконго апарып тизип койдук. Атым Кубанычбек Жумалиев Байгелдиев. Ошо 40% менен эле берген. Ошо 3 айдан бери зарплат алдык биз. Азыр элдерде боякта кыйналып атат. Ошо тамчыда да иштегенбиз. Тамчы аэропорттун жолунда да. Барсконда да иштешкен элдер, аякта да. Водительдер иштешкен аякта да. Ошо эки жактын зарплатасын бербей атат да, кыскасы. Ошакты бир көйгөйлөрдү карап койсоң жакшы болот эле. Вокзалда да салышкан. Стадионда салышкан балдар. Стадион эмен да салышкан. Полянын жолундагы Липинка ошактарында жолдордун акчасын түшөлөк да эмче. Баары ДЭО 35ке карайбы? 35ке карайт. Баары ДЭО 35ке. Болжол менен канча киши айлык ала албай атат? Көп, мына боякта бүт эле. 50дей киши бар. 50ден көп. Рабочилер бар. 80дей бар. 80дей киши бар да эми. 13-чү зарплат боюнча дагы беребиз деп, анан ошо июнь айларында эле
канча бир процентин берип ушинтип проценттеп берип кутулабыз деген ошону менен бир эле жолу берди 30% деле ошо эсимде жок болуп турат. Ошо менен 13 зарплатага жок болуп атат да. 7 ай зарплаты жоқ іштедік. 7 ай без воскресенья іштеп келдік мына. Қанчадай киши сакалдуу кишилер иштеп атат. Ошондон бери зарплата жоқ болуп атат. Шуну чечип бериңиздер. Канча киши кирип жумушка бир айга жетпей эле кетип калды. Көп кетип калды. Мисалы үчүн мына башканы иштеп аткан. Келип эле бир ай иштешет деген эмне болду? Зарплата бербейт экен. Зарплата аз. Зарплата аз, анан бербейт экен. Мына охранниктерге акча кошуп берсе жакшы болот эле. Алганыбыз 5 эле эми. Эмне 5 миңге азыр кантип жашайсыз? 4 охранник бар, 5 миң эле алабыз. Бул октябрдан беркиси частный биз балыкчы башкан автожолду салдык да, анын көчөгүнү да түшүндүрмө берилди да. Азыр расценкалардын баасы аздыгына байланыштуу ушу объем берилбей, кайра баалар өзгөрүлүп, баасы көтөрүлүп, неменин көтөрүлүп. Азыр ошолорду бекитүү, контракт түзүү, анан жаңы түзүп иштер кылып атат. Ушул жуманын аягында бир жуманын ичинде уже зарплата чечилет, зарплатасы чечилип калды. Чечилип берилет, ал уже бүт баары данныйларын баары бергенбиз. Бүгүнкү чейин кайсысы бүт бар информация бар берилген. Ал жумушчулардын өздөрүнө да түшүндүрмө берилген. Эми октябрдан бери толук эле бир эле жерден октябрь айы 1-2 айдык болсо ортодогу айлыктарын башка жерде иштеген, деволарда иштеген айлыктардын баарын эле толук эле алып келишет. А башка бир эле балык башкан жол боюнча бир аз айлык кармалып жана баасынын өзгөрүүсү, жолдун салуу баасы төмөн болуп, аны кайра жогорулатуу боюнча расценкалар коюлуп, алардын контракттары кайра жаңыртылып түзүлүп, алардын баары ал иштер процесстин баары бүткөзүлдү. Бүгүнкү күнгө финансы жаңы эле министрлик финансы жаңы эле ачылды. Ушул эми бир жуманын ичинде чечилет. Андан сырткары жана 13-айлыктар дагы 13-айлык боюнча кайрылуу жөнөтүлгөн, берилген. 13-айлыктардын баары берилип келет. 13-айлыктардын баарын бүт баарын начислить этип бергенбиз. Ал жагынан да финансы жагы азыр кичине кырмылып, ал дагы ушул жумаларда чечилет деп келип атат. Ушул финансы бизде дагы титулдук пландар, капитал салымдар пландары жаңы гана бекилип атат. Бекилип бүттү. Эми аларды кайра контрактка түзүп бизге Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы болгон ишканасына алар жаңы контракт түзүп, жаңы финансыларды ачып, эми берип баштайбыз деп атат да. Ошо ондорунда 10-на чейин көчү жакын эле сүрүшкөн. Ондорунда финанс ачылат, финансыбызды беребиз. Ондоруна чейин. А так 13 зарплата боюнча берилет, ал боюнча. Анын баары информация берилген. отпускалары боюнча. Отпускалар дагы берилет.